демография, жаратылыш ресурстарынын тартыштыгы, климаттын өзгөрүүсү жана тамак аш калдыктары. Агробизнес дал ушул 4 тармакка көңүл буруу керек. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча 2050-жылга карата дүйнө калкынын саны 9 миллиард адамдан ашат. Демек, айыл чарбасына чоң күч келет. Бирок ошол эле маалда жаратылыш ресурстарынын запасы барган сайын азайып, аны менен катар климаттык өзгөрүүлөрдүн айынан болуп жаткан аба ырайынын катаал шарттары фермерлерге чоң чакырыктарды жаратууда. Фермерлер өз чарбасын эффективдүү жүргүзүп, аз ресурс колдонуу менен көбүрөөк продукция өндүрүү чакырыгы менен беткелүүдө. Муну чече турган технологиялар азыр тездик менен өсүп жатат. Агротармакта дайым жаңы технологиялар өздөштүрүлүүдө. Жана бул жаңы технологиялар биринчи кезекте ири айыл чарбачылыгына өтө пайдалуу. Бирок ошол эле маалда алар дүйнөдөгү жакыр чарбаларга да пайда алып келиши мүмкүн. Дүйнөдөгү азык-түлүктүн 60% таза суунун колдонуу менен өндүрүлөрүн акыркы иликтөөлөр көрсөткөн. Андыктан айыл чарбадагы трендтердин негизгиси суу үнөмдүү колдонуу. Сууну үнөмдүү колдонуунун дагы бир ыкмасы бул тамчылатып сугаруу технологиялары. Бул технология сугат процессинде сууну үнөмдүү колдонууга багытталган. Аны менен катар тамчылатып сугаруу системасы түшүмдүүлүктү дагы жогорулатат. Жылдан жылга мурун ар 10-15 жылда суунун тартыштыгы акырында билинип эле. Азыр болсо ар жыл сайын өзгөрүп баратат. Климат да аябай өзгөрүп баратат. Мурун бул жерге климаттык зонасы кышкы сорттогу алмаларды, кышкы сорттогу алмурттарды тигип, кадимкидей кышка сактасак болот эле. Азыр ал кышкы сорттор бул жерге жарабай калды. Ошол климаттык өзгөрүүлөрдүн таасири менен биз мындан 10-15 жыл мурун эле аракет кыла баштаганбыз. 4 гектарга азырынча тамчы системасын орнотуп беришти да. Бул жерде азыр турабыз, каналда бүгүн дагы суу жок. Ылдыйкы зонага, пакта эгүүчү зоналарга суу керек деп, Көк Арт дарыясынан сууну буруп жиберет. Каналдан суу келген маалда бул отстойник аркылуу бул жерде ылай, таш, майда таштар, кумдар ушул жерде тунат. Тунуп, түтүк менен бассейнге түшөт. Бул бассейнде дагы биз бетон куюп, жаратылышка зыян келтирбейли деп геомембрана орнотконбуз. Арык менен сугарганда ар бир көчөткө бирдей суу жетпейт да. Башындагысы жакшы ичет, этек жагындагысы жакшы ичет. Ортодо суу токтобой эле катып агып кетет. Суу жакшы иче албайт да. А тамчы системасы ар бир көчөткө 6 литр десе 6, 10 литр десе 10 литр. Бирдей неме берет да. Ошондо гектарынан мынча тонна түшүм алам деп пландаштырса болот. И сууда чыгым болот. Өтө чоң. Мисалы 1 гектар бакты 50 куб суу керек болсо, тиги арык менен сугарганда. Тамчы системасы менен 15-20 куб суу кетет да. Мына мол насос тиги труба аркылуу сууну бияка тартат. Бул гидроциклон деп коет. Бул жерде да баягындай чоңураак мусор немелер болсо, наностор болсо, кармап калат дагы, тияка сброс ыргытып салат суу эмени, мусорлорду. А бул жерде фильтр тонкоочистки. Майда немелер болсо, аны дагы бул шланга аркылуу сыртка ыргытып таштайт, а бул жака туп-тунук суу кетет. Бул жерде 4 гектар. Анын арасында неме бар? Дагы 4 гектар бар. Сулуу, беде, колоновидный деп коет. Ушундан эле булар дагы азыр күзгө барганда диаметрлери чоңойот. Түбүнө гана түшөт да, түбүнө гана түшөт, болду. Башка жак тияктарга суу кетпейт. Ошол нерсенин 2 эсе, 3 эсе үнөм болот. Мол тикенеги жок. Ежевика. Жүрөк кан тамыр системасына ооруларга, давленияга көп нерсеге дары да бул. Жаңы сортторду, түрлөрдү Кыргызстанга алып келишибиз керек да. Менин өзүм жекече оюмда биздин калк завод, фабрика ачса, барып станокко туруп иштебей турган калкта. Өзлөрүнүн үлүш жерлеринде, башка деле мамлекеттин баягы фонддун жерлерине арендага алып, бактарды көбөйтө турган болсо, биздин Кудай берген жерибиз бар, суубуз бар, климатыбыз бар.
өтө чоң пайда тапса болот да биздин элибиз. 1 гектарда орточо 1200-1250 ушундай көчөт бата турган болсо, ошол жерден 25-30 тоннага чейин түшүм алса болот. Эгер да алма боло турган болсо, где-то 1 миллион сомдун тегерегинде пайда тапса болот. Чем миграцияда чет өлкөдө жүргөндөн көрө ошондой алмурутпу, алмабы, мына азыр эле көрдүңүздөр бүлдүркөн ежевика, ушуну эң кичинекей балам карайт, өзү эле карайт. Bir рядтан 100 000 пайда табат да. Климатический зонага жараша туура тандап сортун, түрүн тиксе пайда табат да. Мисалы ажиотаж кылышып эле малина тигебиз деп атышат, а малина 30-35 градус температурадан өтүп кеткенден кийин ал көтөрө албайт. Ооруйт. Жогорку салкын зоналарга малина тиксе болот. А ушул эле ежевиканы жылуу жактарга тиксе болот.